2017 жылдын эсеби боюнча Афганистанда 2100-гө жакын этникалык кыргыз жашап жатат. Алар Улуу Памир жана Кичи Памирде жердешет. Кичи Памирдеги 8 айылда 1200-гө жакын, Улуу Памирдеги 6 айылда 825 адам күн кечирип келет. Кыргызстанга келген памирлик кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү өкмөттүн кайдыгерлигинен улам туулуп өскөн жерине кайтып кетишкен. Айрымдары Кыргызстандын Нарын шаары менен Ат башы райондорунда жашап, андан соң Алайга көчүрүлгөн. Учурда Борбор калаада памирлик кыргыздардын арасына сурулуп чыккан жалгыз студент бар. Ал азыркы тапта Борбор каланын студенти катары окуу жайга кабыл алынды. Памирлик кыргыздардын көйгөйүн жана алардын азыркы жашоо шартын, турмушун көңүл четинде калтырып өткүм келген жок. Бүгүн биздин студияда конокто Тургунбай Памир жана памирлик кыргыздар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды китеп кылып чыныгы жашоодон алып жазып жаткан изилдөөчү Эйсен Турганбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Бүгүнкү азыркы учурда мына памирлик кыргыздардын жеке турмушу, алардын жашоо шартын интернет блогтарына гана көрбөсөк, көпчүлүк памирдеги кыргыздар жөнүндө маалыматы жок. Бүгүн алардын турмушу жана ийгилиги жөнүндө студияда кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү телефонубуз номери 0312 56 56 72 телефон номерине чалып, бүгүнкү мынакей Памирден келген кыргыз студент катары дагы силерди Тургунбай Памир сени дагы куттуктаймын. Жана бүгүнкү талкууда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да активдүү катышып, өзүңүздөрдүн жеке пикириңиз, каалоо тилектериңиз болсо берсеңиздер болот. Эсен мырза, сизден баштагым келип турат, бул киши катары. Айсаңыз, памирлик кыргыздарды изилдеп чыкканда бир эмгегиңиз китеп катары жазып жатасыз да, ошол китебиңиз жарыкка чыктыбы? Ал жөнүндө китептин ичинде эмнелер камтылган? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Жакшы болот. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен эми бир 4-5 жыл болду да, ушу памирлик кыргыздардын тарыхын изилдеп жаткан киши катары өзүмдү эсептейм. Бир топ маалыматтарды топтодум. Анан тарых абдан кеңир экен, көп экен Памир элинин тарыхы. Анан ошонун ичине мен бир китеп жазамго деп ойлоп аткам. Азыр саны көбөйүп кетти. Бир 3-4 болуп кетеби, чогулган маалыматтарга карагандачы, материалдарга караганда. Анан эми аны турмуш көрсөтөт, канча болуп чыгат. Анан эми кыскача ушул, мисалы биринчи китепти кыскача айтып кетсем, бул жерде ушу Памир чөлкөмүнүн тарыхы каяктан пайда болду, ал жерде кыргыздар кандай пайда болду, эмне үчүн ал жерде кыргыздар пайда болду, ооганда кыргыздар деген атты каяктан алды булар, аяга кыргыздар каяктан барып калган, качан барып калган деген ушундай бир маселени карап атам. Экинчи китепте памирлик кыргыздардын санжырасы, бул жерде Памирдеги кыргыздар бар. Анан мына биздин жакшы билесиңер, ошо Памирден Рахмангул хан менен качып өткөн памирлик кыргыздар бар Түркияда, Ван областында. Мына ушул эки чөлкөмдү камтып, ушу бир памирликтердин санжырасы болот. Анан үчүнчү бир китеп, бул ошол Памир чөлкөмүнүн, бир эле Памир эмес, бул жагы эми мурунку тил менен айтканда Чыгыш Түркестан. Түркестанды биз үчкө бөлүп келдик да. Чыгыш Түркестан бул азыркы Синьцзян, анан Батыш Түркестан бул биз тарап, анан Түштүк Түркестан бул Чыгыш Түндүк Афганистан. Вот мына ушул 3 Түркестан, мына ушул 3 жерде тең кыргыздар жашаган, байланышы бар, бүт мына ушул 3 жерди тең карасак, 3 жерде тең ошол жер суу аттары. Бул жер суу аттары биздин кыргыздын ошол жерде жашаганлыгынын бир далили да. Муну эч ким тана албайт, эч ким жокко чыгара албайт. Бул аттар азыр да бар. Эми арасында бар, мисалы Кытай тараптагы жер суу аттары бурмаланып жазылып калган, ошондой эле Тажикстандагы, бирок түбүн аңтарып келсек, баягы эле кыргыздын жер суу аттары. Демек, мына ушул 3 чөлкөмдү дагы карап, жер суу аттары топонимдер деп коебуз, эми баягы илимдин тилинде айтканда. Мына ушул 3 немени камтыган бир ушундай бир эмгектерди аракет кылып атабыз. Эми буюрса аракет бар. Эми китептин азыр чыкпай жаткан себеби эмнеде? Азыр жакын арада чыгып калабы басылып? Эми чыкпай саткан себеби бир жакшыраак болсо деген мааниде. Аны эми мындай жумжалай коюп чыгара койсо болот. Бирок мен баягы мындай тереңирээк алып атам да.
себеби чет элдик маалыматтарды мына орус булактары, башка булактар ушуларды бүт камтып атам. Мына ошон үчүн бир аз көбөйүп да атат, созулуп да атат убакыт жагынанчы. Буюрса бир жакшы болот деген өзүмдүн үмүтүм бар да. Биз ишеничтебиз жакын арада чыгып калышына. Буюрса. Сөзсүз түрдө. Анан дагы бир кыстара кетейин. Эми мен мисалы Түркияга барып келдим. Түркиядагы кыргыздарды көрүп келдим. Немеге барып келдим, Бадакшанга. Горный Бадакшангачы, Тоолу Бадакшанга. Ал жактагы Мургап, берки Ыраңкөл, аларды бүт көрүп, эл менен таанышып келдим дегенде, анан эми ушу неме тарап калды. Оогандагы кыргыздар. Мына быйыл мына ооруга байланыштуу, илдетке байланыштуу бара албай калдык. Эми ушул жака барып келсем, анан бүтүрөм деген бир ойлорум бар да. Чоң рахмат. Ал жака сөзсүз барыш керек. Мына тарыхта дагы бир жакшы окуя болуп турат. Ошо памирлик кыргыздардын арасынан биринчи жолу Борбор каласы Бишкекте студент пайда болду. Студент болуш менен дагы куттуктайбыз сени, Турганбай Памир. Турганбай, айтсаң, негизи эле ушул сен жөнүндө көбүрөөк маалыматты уккубуз келип жатат да. Баштан баштайлы, кайсы жылы келдиң Кыргызстанга жана сен үчүн кандай сезимдер пайда болду биринчи ирет? Ошол боюнча айта кетсең. Саламатсыздарбы? Сиздин куттуктооңуз үчүн жана бүткүл кыргыз элимдин куттуктоосуна рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Памирлик кыргыздар үчүн эң таң калыштуу нерсе, анткени памирлик кыргыздар ушул күнгө чейин окуду же студент болду, мындай билим алды дегенди эч ким уккан эмес. Анткени эң артта калган бул Памир эли да. Окуган эмес, билимден артта калган, жакшы техникалардан артта калган да. Ошон үчүн айта кетсек, биринчилерден болуп, студент болуп Бишкекте окуп атабыз. Биздин келгенибизге 3,5 жыл болуп калды. 2017 жылы 12 октябрда Кыргызстан жергебизге келдик да. Афганистан Ислам Республикасынан да, Памир жеринен. Ошол 2017 жылы 12 октябрда Нарын шаарына жайгашып, ошо Кыргызстан мамлекети бизди алып келип, канчала көптөгөн балдар менен келдик, көп бала болдук. Бир 33 жалпылай айтканда 33 киши келдик. Нарын жергесине жайгашып, ошол жактан билим ала баштадык. Негизи биринчи келгенде баарыбыз эле кыргыз тамгасын, алфавитин таанучу эмеспиз. Ошондуктан мындай баштан алфавит. Сен канча жаштан элең ошол учурда? Ошол учурда мен 15 жашта болчумун да. Сен үчүн бир кыйынчылыкка турган жокпу ушул кыргыз алфавиттерди жаттаган же окуганда, билим алууда? Мен үчүн кыйынчылыктарды туудурган жок, анткени өзүбүз негизи эле Памирде бүт памирлик кыргыздар кыргыз тилинде сүйлөшөт да. Кыргыз алфавитин бир жуманын ичинде эле мен жаттап, уже мындай неме окуп калдым да. Алфавитин жаттап, мындай окуп келгениңде эле жана кыргыз 1-2 тамганы кошуп келгенде эле кыргызча сөз чыгып кетет, түшүнүп кетесиң да. Анан бат эле жаттап окуп, анан жакшы окугандыктан мугалим эже агайлар да жакшы көңүл буруп, мындай сабакты кызыктуу кылып өттү да. Анан класстан класска которулуп, 1 жылдын ичинде 4 классты бүтүп, 3 жылдын ичинде 9 жылдык программаны бүтүп, мына быйыл 2020 жылы Бишкекке келип, Ишенали Арабаев атындагы педагогикалык колледжге тапшырдык. Агай, айтсаңыз, бул жерде азыр мынакей 3 жылдын ичинде 9 жылдык программаны бүттүм. Бул чоң прогресс деп айтсак болобу? Чоң прогресс. Мен бир нерсени белгилеп коеюн да. Баягы тамаша ретинде айтайынчы. Булардын мээси таза бойчон да. Бузул элек. Азыр мына биздикилер ушу тиги эмгектегенден баштап телефон неме бүт эле мээси мусорго толуп калып атпайбы, орусча айтканда. Булар таза экен да, ушундай бир илимге, билимге ушундай булар бир катуу ушундай умтулуп, эми баягы арасында бар каалабагандары дагы. Бирок Турганбай окшогон балдар жакшы. Булар ушундай аракет кылып, мында карабайсызбы, 3 жылда 9 класстын программасын бүтүү деген бул чоң нерсе. Бул бир рекорд катары бир рекорд деп айтып койсок болот. Биринчи жолу бул тарыхта болуп атат да. Негизинен эле Турганбай, айтсаң, бул жака келүү идеясын ким сунуштады? Сен үй бүлөң менен келдиңби же өзүң жалгыз элеби? Бул жака мен үй бүлөм менен келдим, анан жана башка балдар кээ бирлери үй бүлөсү менен келе албай калышты, өздөрү балдарын жиберди, өздөрү келе албай. Бул жака сунушун ошо Кыргызстан мамлекети мисалы канча жылдан бери Памирге мындай гум жардам жеткизип жүрөт да. Аскар Акаевдин учурундан беричи. Мындай памирлик балдарды Кыргызстанга алып барып окуталы деген сунушун берип жүрдү, бирок ал ишке ашпай жатты да. Анан ошол 2016 жылы вице премьер-министр Чолпон Султанбекова Памирге өзү баштап барып ушундай сунуш берди да памирлик кыргыздарга. Балдарыңарды бергиле, биз эми мындай жүрө берген жыл сайын жардам бере беребиз, бирок жардам бир гана курсак тоет, бул жак ачка калат да көкүрөк. Анткени балдарыңарды бергиле, Кыргызстанга барып билим берүүгө биз даярбыз деди да.
ал жака окутуп, жакшы окутуп, турак жайын маселесин чечип берип окутканга биз даярбыз деди. Анан элдер кээ бирлери жакшы түшүнүштү, кээ бирлери ар кандай элдер ар кандай да. Анан көптөгөн кишилер бере албай калышты, бир азыраак эле киши балдарын берүүгө макул болду. Анан ошо балдар менен кошо 1-2 үй бүлө болсо жакшы, анткени бир гана балдарды жиберсе да болбой калат, аларды карап мындай башкарып памирлик кыргыздар өздөрү болсо жакшы деди. Анан негизи мен ата энем, атам өзү эле ушундай мурунтан эле мындай паспорт документтерди топтоп жүргөндө өзү мындай балдарымды барып окутсам деп. Анан ошентип менин атам бир үй бүлө катары менин атам чыгып калды. Анан дагы 4-5 үй бүлө болуп балдарды баштап алып ошол Кыргызстанга келдик да. Ошо Чолпон Султанбекова ошол кезде вице-премьер-министр болду. Анан нарын өкүлчүлүгү ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраев эжеке кошо барып баштап бизди алып келди да. Ошол Алмазбек Атамбаевдин учурунда келдик да. Негизги демилге Алмазбек Атамбаев учурунда болуп калды да. Эми сен айтсаң, ошол Бишкекке барып студент болосуң, билим аласың дегенде сенде кандай сезимдер пайда болду? Сен кубандыңбы же кантип кабыл алдың? Мен негизи эми Памирде жүргөн кезимде бул ойлор такыр жок болчу да. Мен айттым, ушул Памир кандай жашоо, ушундай эле бүт эле жер ушундай го деп ойлочумун да. Мындай шаар, мындай билим, мындай күчтүү жерлерди көрө элек экен да. Чынында Кыргызстанга биринчи жолу келгенде мындай таң калыштуу сезимдер болду. Мындай шаарга келип түшкөнүңдө башкача сезимдер. Мисалы бул жакта ар кандай мындай мисалы билим жагынан астыда, эң астыда десек болот. Мисалы бул жакка келип, Нарынга келип мектепте окудук. Анан ушундай каалоолор бар болчу, ушундай чоң окуу жайга окусак деп. Анан 9 бүткөндөн кийин 9га чейин мамлекет мындай мектепте окутту. 9 бүткөндөн кийин мага күбөлүгүмдү тапшырды да, өзүңдүн каалооң деди да. Анан мен жайында ушундай Бишкек жакка бастым. Бишкекти да такыр көрө элек болчумун. Биринчи жолу Бишкекке келдим, анан Ош шаарына бардым. Ушундай 9ду бүтүп атканда мага мындай сезимдер пайда боло баштады да. Бул Турганбай, сен 9ду бүтүп атасың. Эми бул сен 9ду бүткөндөн кийин эмне кыласың? Бир окуу жайга тапшырышың керек да, сөзсүз түрдө деп ойлор пайда боло баштады да. Анан мен окуу жайлар, чоң окуу жайларды деле билбейм. Анан ошентип изилдей баштадым. Интернет аркылуу туугандардан тааныш таба баштадым. Анан ошол Ишенал Арабаев колледж мындай жолума чыгып калды. Ошого тапшырдык. Бирок кубанып атам Бишкекке келип окуп атканыма. Чоң рахмат. Мынакей бир дагы чоң прогресс болуп атат да, студент болду. Бул дагы тарыхта биринчи жолу болуп жаткан көрүнүш да. Эсен мырза, айтсаңыз, ушул памирлик кыргыздарды изилдөө эмнеден келип чыкты сизге? Бул идея кайдан пайда болду? Мен өзү политехнический институт бүткөнмүн да. Анан өзүм техникмин. Мен баягы мындай тил менен айтканда, анан конструктормун. Анан өзүм тарыхка кызыкчумун. Анан ушул Памир элинин турмушу мени көп кызыктырчу. Анан бул элдин турмушу, биздин тарыхы биздин китептерде жок да. Эми бар бир 4-5 кишинин жазгандары бар. Бирок бир да киши ошол жакка барып, Памирдин өзүнө барып, ошол Ооган Памирине деп коелучу. Бул жакка барып жүрүшкөн эми Мургапка берки. А вот Ооган Памирине кирип, ошо эл менен таанышып, ошондой бизде мүмкүнчүлүк алган эмес биздин окумуштуулар. Ошон үчүн булар мындай үстүртөн жазышкан, жакшы эле жазышкан, бирок үстүртөн жазылып калган да. А вот ичине кирип, койнуна кирип, ошолордун үрп адатын, этнографиясын бүт дегенде барын. Анан бүт салт санаасын бүт жазып чыгуу бизде болгон эмес мүмкүнчүлүк. Мисалы биринчи жолу европалыктардан мына кийинки эле мезгилде айтсак, 1872 жылдары Ремидор барган, анан кийин Назип Шакрани барган. Назип Шакрани кино тарткан, тигил Афган кыргыздары деп китеп жазган. Бирок баары бир алардын бир немеси мындай кемчилиги. Баягы кыргызды кыргыз жазыш керек экен да. Башка эл, башка улуттун өкүлү жазганда баары бир окшоштура албайт экен. Бизде өзүбүзгө таандык каада салттар, сөздөрүбүз бар, жүрүм турумубуз бар. А муну ошо европалыктар көп түшүнө албайт экен. Анан ошону бир эске алып, анан кызыгып дегендей, анан бир ушундай бир тарыхта ушулардын немеси калып калса, мен кечигип жазып атам да мунучу. Абдан ошого өкүнөмүн өзүм. Көп нерсе өтүп кетти, көп аксакалдар, көп жакшыны билген кишилер өтүп кеткен. Мен мына Түркияга барганда байкадым, көп жакшы билген кишилер өтүп кеткен. Калып калганбыз да биз. Көп нерсе жазылбай калган. Бул биздин тарыхтын бир чоң кемчилиги да. Кайсы жылдары баштадыңыз ушул? Бир 5 жыл болуп калды. Анан булар келгенде мага баягы абдан сүйүндүм да. Тим эле
бир туугандарым келгенде сүйүнүп, азыр ар бир үй менен катташам. Бала чакасына чейин билем, үйүмө келип турушат дегендей. Жакшы катташтабыз. Эми бир тууганыбыз дегениңиз чындык, албетте. Кыргыздар баарыбыз эле бир тууганбыз, бир тууган элбиз, ынтымакта жашашыбыз керек дегенде 2017 жылы ошол жака келгенден кийин дагы бир алдыңа кандай максаттарды койдуң, алдыда пландар кандай дегенде? 2017 жылдан бери келип негизи Памирден жөнөгөндө эле максат мындай кое баштайт экенбиз да. Ушу Кыргызстанга барып окусак, анан билим алып, кайра памирлик кыргыздарыбызга ушул билимди жеткире турган болсок өтө сонун болмок да. Анткени канчалаган бир туугандарыбыз ушу күтүп отурат да бизди. Анан окуй баштаганда да сезимдер башталды. Азыркы учурда деле мисалы окуп атабыз. Мисалы кээ бирөө балдар доктор, мугалим ошол болсо мисалы Памирде ошолор жетишсиз да. Мисалы оорукана жок, мектеп жагы жок. Ошол жактарды мисалы жакшы окуп, жакшы кыргыз эли менен байланышып, балким бул жакка келсе, баары келсе жакшы болот. Негизи келе албаса ошол жакта шарт түзсө болот. Ошол жакка мугалим болуп, сабак берип, доктор болуп барып, ооруларын карап, дары дармек жеткизсе өтө сонун болмок. Мен мисалы бул жакка келип эле окуп, өзүмдүн жолумду жолдоп, бир каалаган эле бир жумушка кирип кетсем болот. Анда мен чынында кыянатчылык кылып калган боломбу дейм да. Анткени мен ошол памирлик кыргыздар ишенип жиберди, мисалы Турганбай сен барып окуп, кайра элиңе, жериңе кызмат кыл деди. Мен сөзсүз түрдө кызмат кылышым керек да. Памир элинин же келечекте бир жакшы лидери болуп, памирлик кыргыздарды бүт мындай көчүрүп келип бул жакка жайгаштырганга колумдан келсе ошону түзсөм болот. Ушу Кыргызстан мамлекетине салымды кошом деген максаттарым бар. Эми кайра сен билим алгандан кийин кайра Памирге кетем деп атпайсыңбы? Барып аларды дагы сага окшогон жаштар барбы? Азыр сорулуп ушул шаарга келип, борбор калган мекенге келип окуйм, билим алам дегендер барбы дагы? Чынында мен бул жакка келип билим ала баштаганда мындай ачылдым да, эмне экенин билдим да. Мисалы Памир менен Кыргызстандын айырмасы кандай экенин билдим. Мисалы ал жактагы балдар аны азыр билбейт да. Ал жактагы окуйм деген балдар өтө көп да. Анан окуп баштаганда ошолордун арасынан мисалы мен де өтө жакшы деп айта албайм өзүмдү. Ушундай балдар чыгат да сөзсүз түрдө. Анткени ал жакта Эсенбайка айткандай мындай таптаза мээлери, кичинекейине мындай интернет кулактарына мындай нерселерге алагызбай, мындай таптаза билимге суусап турган балдар да. Мындай дилгир балдар көп да. Ошолор окуп жетишсе болот буйруса. Ошолорду кечиктирип бешибиз керек да, ошолорго жетишишибиз керек. Биринчиден ошо памирлик кыргыздар, мисалы этникалык кыргыздар деп коет да, этникалык кыргыздар. Этникалык кыргыздар канчага бөлүнөт? Мисалы Кытайлык кыргыздарды этникалык кыргыздар деп коет, Тажикстандык кыргыздарды, Түркиялык кыргыздарды, анан Афганистандык кыргыздарды. Булардын арасынан эң артта калганы бул памирлик кыргыздар да. Анткени не дегенде памирлик кыргыздар артта калган? Анткени Памирде биринчи шарт жагынан мисалы оорукана жок, мектеп жок, мындай билим жок, мисалы эң артта калганда. Мисалы аба ырайына карасак да эң суук шартта жашаган ушул Памирде. Мисалы көрүп отурсуздар, кыштын учурунда мисалы 40 градуска чейин муздак болот да, кар аябай калың түшөт. Мисалы ал жак шарттары да бар да. Эми ал жак суукка деле чыдаса болот, бирок жанагы мектеп, ушу билим жагы эң артта калган экен да ушу Памирде. Ушуга өкүнөм да чынында. Эсен мырза айтсаңыз, ошол Памирде кыргыздар ал жактагы жашоодон бул жакка келип биринчи жолу отурташа баштаганда адаптация маселеси да бир топ түйшүктөрдү жаратат да. Эми ушул боюнча айта кетсеңиз. Макул. Эми Турганбай жакшы белгилеп кетти. Негизи Памир эли 4500 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен жашашат да. Мындай эл менимче дүйнө жүзүндө азыр жок. Анан бул жерде жол жок. Топоз жол, анан ат жол, эшек жол болду. Ошондуктан мына Турганбай айткандай бул жакта ошол мектеп маселеси, оорукана маселеси жана башка ар кандай маселелер буларда чечилбей калып кеткен да. Эми бул жерде ошол Оган мамлекетинин күнөөсү дейли десек, эми Оган мамлекетин өзүбүз деле көрүп жүрөбүз, канча жылдардан бери буларда ар кандай согуштар жүрүп, кыргыздарга көңүл бөлө албай келе жатышат. Эми мына акыркы кездерде бөлүп, мына быйыл буйрса Турганбай, мына ушу Памирге жол чыкты. Огандар жол чыгарды. Бул өтө чоң нерсе. Анан эми адаптация боюнча айта кетсек, албетте ошол бийиктикте жашаган эл бияка келгенде кандай болот деп көп кооптонуулар болсо керек биздин ошо алып келген жетекчилерде. Анан бирок таң калыштуу бул
памирлик кыргыздар бул жака келгенде эч кандай баягындай ооруларга учураган жок. Ушундайбы? Туура айтамбы? Мындай мисалы ылыйга түшүп, басымы өдөлөп, жоголуп дегенде андай ооруган жок. Тез эле көнүп кетишти. Анын үстүнө кыргыз эли нарынга апарышты, коркупчу, баягы биздикилер коркуп, бир аз бийигирээк жерге апарайлы деп нарынга апарышты, бирок жакшы нарын элине чоң рахмат айтыш керек. Жакшы кабыл алып, тем эле ой жакшы кабыл алышты. Сөз жок. Рахмат айтам мына ушу эфирден пайдаланып, силердин каналдан пайдаланып, ушу нарын элине жакшы кабыл алып, үйлөрүн берип, тамак ашын берип, ошол нарын элинин эсебинен булар тезирээк бизге аралашып кетти да. Эми эл тараптан баса берилип кете турган нерсе жакшы кабыл алынды, жакшы жардам берилди деп жатабыз. Бирок өкмөт баягы өзүнүн миссиясын толук аткара алган жок деп айтсак деле болот да. Себеп дегенде көпчүлүк ошо Памирден келген кыргыздар Борбор калаага келишти, же болбосо нарынга барып жайланышты, бирок көңүл бурулбай калгандан улам кайра айрым бир бөлүктөрү кайрадан ошо туулуп өскөн жерине кайра кетишти да. Буга эмне себеп болду? Мен ушуну айта кетейин. Эми бул жерде мындай да, көңүл бөлүнбөй калды деп айткан бир аз немерээк болуп калат, оорураак болду. Бирок соц тармактарда ошондой эле маалыматтар жүрөт да. Ооба, соц тармактар эми ар ким ар кандай жазат. Анын туура эле ар ким өзүнүн ою бар дегендейчи. Менин оюмча биздин мамлекет эми колдон келишинче жардам берди. Азыр биз экономикабызды көрүп турабыз, билип турабыз. Анан мындан жакшыраак деле жардам берсек болот эле. Бизде байлар көп, көп да бизде байлар. Мына ошолор бир ошол эле ресторан, кафелерди салбай, ушуларга бир марттык кылып, бир үйлөрдү салып берип, ушундай кылып койсо, кане абдан жакшы болот эле. Ой, анда төбөбүз көккө жетпей эле. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Бир эле ушу бир жигит бар экен, Орусияда иштеген. Ошол жигит мына Абдивали деген жигит бар, 9 баласы бар. Ушул кишиге мына немеде Кара-Балтада үйү бар экен, ошол үйүн белекке берди. Мына ушул кишиге мен ошо эфирден пайдаланып, атын билбейт экенмин, өзү Орусияда иштейт экен. Ушул жигитке да рахмат айтып коелу. Азыр Абдивали бала чакасы менен Кара-Балтада жашап атат, балдары мектепке барып атат. Жакшы көнүп кетишти. Анан негизи ушул анан эми каралбай калды дегенге мен мындайраак карайт элем, себеби мен булардын тарыхын жакшы билем, буюрса дейинчи. Анан үрп адатын билем дегендей, анан буларды алып келип эле ушундай бир жакшы турмушка жашатып коюштагы булар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Вот ушул жагы бар да. Ошон үчүн булар баягы менимче азыр бир аз кыйналып кетип атышат. Бул оңой эмес. Бизден булар бир азыркы эсебимде мен бир 100 жыл булар артта калган бизден. Булар тарынбай эле койсун. Эми артта калды дегенде баягы илим техника жагынан айтайын, бирок адеп ахлак жактан булар мүмкүн бизден алдыракта турат. Мен ушуну айтар элем да. Анан буюрса болот жакшы. Эми анча-мынча баягы кетип калгандары бар. Көн албай. Эми баары бир баягы туулган жердин топурак алтын деген сөз бар го бизде. Ошончо суук, ошончо бийик, бир дарак өспөгөн жерге кайра кетип калыш деген бул демек ошол киши ошол жерди сүйөт, ошол жерди жакшы көрөт. Ошон үчүн 2 үй бүлө кетип калды, 2 үй бүлө. Бир жылга жетпей кеттиби? Ошо бир жылга 2018. Анан ошол бир 5-6 бала кетип калды. Эми алар ата-энеси кел дегенден кетип калды, кийин кайра чек арадан өтө албай койду, биздин тажик туугандар өткөрбөй койду, эми Оганстандагы жанагы абалдарга байланыштуу. Калган келгендер баары аз жашап атышат. Мына буюрса, мына өзүңөр уксаңар керек, бизде Алайда Талдуу сууда үй салып беришти, жакшы баары көчүп кирип, азыркы заманбап, азыркы тил менен айтканда заманбап үйлөрдө жашап атышат. Эми кемчиликтер бар. Аны кантип жашырабыз? Айтыш керек, кемчиликтер сөзсүз, бар кемчиликтер. Бирок секин аста дегендей болот. Эсен мырза, эми бүгүнкү мына Памирлик кыргыз студент болду деген теманын алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Бул маселени бир коомчулукта бир кичинекей эле бир азыркы көрүүчүгө бир маселе болуп жатканы менен ошол Памирдеги кыргыздар 2017-жылы көчүрүлүп келген кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү ошол өзүнүн мекенибизге кайра ошол Кыргызстанга келебиз деген үмүттөр бир чоң да. Ошондой үмүттөрдү аркылап бир күтүп отургандагы сен өзүңдүн билдирүүңдө бир айрым маалымат каражаттарын чыгып билдирүүңдө дагы турганбай билдирген экенсиң да. Менден башка дагы көптөгөн ошол Памирдеги кыргыздар ушул Кыргызстанга келүүнү тилек кылып, үмүт кылып жашап жүрөт деп бир баса билип кеткен экенсиң да. Ошол боюнча айтып берсең. Азырда деле мисалы канчалаган ушундай мен окшош ушундай балдар, жигиттер, кыздар мисалы күтүп, сабырсыздык менен күтүп отурат да. Менин бир билдирүүмдө айтканымда мисалы 3 жыл мурун мисалы Кыргызстанды көрүү, Кыргызстан желегин көрүү, желбиреген көрүү мен үчүн кыял болчу да.
Анан өткөндө мен ушундай желектин жанына, ошо Ала Тоо аянтчасына басып барып ушундай ойлондум да. 3 жыл мурун ушу сени көрүү, мисалы 3 жыл мурун сени көрүү кыял болчу да мен үчүн. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ушул Кыргызстанымдын борбору болгон Ала Тоо аянтчасында басып дем алып, топурагынан жыттап жүрөм да. Желегин көрдүм. Желегин көрүп. Мисалы 3 жыл мурун мен үчүн кыял болчу да, мындай айткандачы, телевизордон мындай маалыматтардан көрүп ошо кыялданып ушундай жетсем депчи. Мисалы азыр башка балдар деле ошондойдур, мисалы кыялданып жүргөндүр. Мени көрүп атышат мисалы телевизордон. Мисалы Турганбай ушундай памирлик бала болчу, бир кездерде биздин катарыбызда эле жүргөн, кой кайтарып жүргөн ушундай балдардан болчу. Мына азыр канчалаган жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишип атат. Биз деле жетишсек болот деп үмүттөнүп, мындай барабыз деп бир аракет кылып, бир жолун таппай аткан балдар бардыр. Аларга жол көрсөтөр биз да ушул жактын жетекчилери жол көрсөтүп дагы алып келсе өтө сонун болмок да. Эми ошол кездеги сен мына Жомо катары эле бир китепке жазылган сыяктуу ошол азыр айтпайсызбы, үмүт кылып жүргөн ошол желекти көргөнгө деп. Ушул тилегим орундалат деп ишенет белең сен? Ошол кездеби? Ошол кезде. Болобу, болбойбу, ушул Кыргызстанга барам, барбаймбы деген бир туңгуйук бир ойлор жаралабы эле сенде? Мен эми үмүтүм бар болчу, эми үмүтсүз бир гана шайтан деп коет. Үмүтүм бар болчу, ушундай Кыргызстанга барсам деп, мындай телевизордон көрүп, ушундай Кыргызстандын кооз жерлерин, айрыкча телевизордон эң кооз жерлерин берет да. Ушундай көрүп кыялданчумун да, ушу Кыргызстан жериме барсам, жок дегенде бир көрүп кетсем кандай гана сонун болот эле, өз мекеним, өз элим деп ушундай куса болуп, ыйлап, мындай эңсечүмүн да. Бирок менде үмүт бар болчу да, анткени мен дегенде жаш болчумун да. Мен кичине чоңойсом, мисалы мурунку ата бабаларыбыз аларды анча кыялданган эмес да. Памирде эле жашоо кызык болуп, Кыргызстан жөнүндө анча маалымат болбой. Могу биздин мисалы 2001-2015тен бери, мисалы азыр мен 2001-жылкымын. Ошондой маалыматтар, Кыргызстан жөнүндө маалыматтар көп бара баштады да. Мисалы күм жардам жеткизип, мындай кассеталар, видеолор бара баштап, мындай билдирүүлөр көп бара баштаганда мындай кызыгуулар болду да. Менин үмүтүм бар болчу. Мен мисалы чоңоюп келе жатам, жаш болчумун. 19 жашымда болбосо 20 жашымда өзүм аракет кылып келмекмин бир жолу болсо дагы. Үмүтүм бар болчу Кыргызстанга келе турган. Бирок Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтам, мени ошо Кыргызстанга жеткизип, ушундай билим алдырып жатат. Бул дагы бир өзгөчөлүк десем болот. Анан ошо памирликке дагы канчалаган үмүттөнгөн балдар бар. Ошо азыр элиме, жериме, Кыргызстан мамлекетиме, жаңы бийликтерге кайрылып кетет элем. Ошо үмүттөнгөн, ушундай билимге, илимге суусап турган балдарды, кыргыз элимди ушул жакка көчүрүп келсек өтө сонун болот эле. Ошону сиздерге ушу эфирден пайдаланып кайрылып кетет элем. Ошо жардам бериңиздер. Биргеликте кыргыз баарыбыз биригип, бир мекенде жашайлы. Ошол памирлик бир туугандарыбызды алып келсек өтө сонун болот эле. Ал жакта аябай жашоо шарт оор. Бул жакка көчүрүп келсек, сиздерден ушуну үмүт кылат элем. Эми Эсен мырза айтсаңыз, азыркы мына Турганбайдын айткан сөзүнө бир азыркы учурда жашап жаткан жаштарга да бир стимул болсо керек деп ойлойм да. Анткени кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кедей байга жетсем де, бай Кудайга жетсем деген сөз бар. Турганбайдын азыркы кыялы мына орундалып отурат да, ошол желекке келип, желбиреген желекти көрүп, жанында тургум келет деген кыялы орундалып отурат да. Ал эми бизде Кыргызстанда жашаган айрым жаштар ошол дагы Кыргызстандын бир баркына жетпей жатат деген дагы бир ойлор дагы пайда болот да. Ошого оюңуз кандай сиздин? Бул кыялдар канчалык? Абдан туура. Бул эми баягы Турганбай өзү деле айтып атпайбы, бул түшүмдөгүдөй болуп атат деп. Чындыгында эле ошондой да. Бул желектин жанында туруу, желектин баркына жетүү деген бул өзү эмне деген кеп. Туурабы? Биз мисалы мына кыргызстандыктар, Кыргызстанда жашагандар эми желекке маани береттербиз. Жакшы маани бергендер да бар, бирок көбү түшүнбөйт, маани бербейт. А бул киши ошол жактан келип, башка мамлекетте жашап, ошондой бир оорчулукта жашап, анан келип, мамлекеттин, ата мекендин кадырын билип атат да. Ушул эң негизги бул неме да, ушул баягы мен ойлойм, ушу Турганбайды ушундай дем күч берип аткан ушул болуш керек дейм да, баягы ата мекенди сүйүү, ата мекенге таазим кылуу дейбизби, желекке таазим кылып, ушундай бир патриоттук сезими козголуп, анан жанагынтип памылга барып иштейли деген кеп. Анан эми мен Турганбайдын бир сөзүн кичине буруп айтып кетейинби? Мындай да, Турганбай айтып атпайбы, ошол жакты бүт көчүрүп келип, анан ушундай кылсак депчи. Анан мен бир аз башкачараак ойдомун да, ушуну айтып коеюн. Турганбай, сен дагы ук. Бул Памир элин бүт бойдон көчүрүп келүү менимче кажети жок.
Ал жакта келебиз дегендер да бар, келбейбиз дегендер да бар. Анан келбейбиз дегендерди кантип байлап келебиз? Келбейт да алар. Ошол жерде ата бабасы өскөн, ата бабасынын жери, жана мен айткандай 99% жер суунун аты кыргызча болуп атса, ар бир коен жатагына чейин билет, кокту колотту, зоону ташты дегендей. Анан ошол жерде каалагандар келип, каалагандар бул жака калып, калгандар келсе болот. Ушундай биз шарт коюшубуз керек да. Биздин кыргыз мамлекетинин бир жакшы кыла турган иши бар. Бул ушу Оган мамлекети менен, Тажик мамлекети менен мына ушулардын бизге каттоосун уюштуруу. Мына ушуну уюштуруп койсок, булар бейишке чыгат. Мен ушуну айтайынчы. Ошондо бул жака каалагандар келип жашай берсин, каалагандар аякта жүрсүн. Барып келип немете берсин. Мына былтыр мисалы 3 бала барып келди. Булардан мындай орусча айтканда эксперимент болду, тажрыйба болду. Мен бул жерден жардам берип жөнөтүштүм. Өздөрү барып өздөрү келди да, бул өтө чоң жетишкендик болду. Эми жок дегенде азыркы бүт баарын көчүрүп алып келе албасак деле, азыркы мына Турганбайда өсүп келе жаткан жаңы муунду алып келип билим берип, сөзсүз. ошону камсыздасак деле жакшы болмок. Ушул эң чоң маселе да. Ушу балдарды алып келип окутуш. Мейли ал ата энеси турсун, бирок балдарды алып келип, эми ал жакта баарыбыз билебиз, каражат жагыдагы маселе, ошон үчүн биздин мамлекет мынау колунда бар кишилер жардам берип, ушу балдарды алып келип окутуп койсок, Турганбай айткандай ошол балдардын бир 100 бала алып келсек, 100 бала барбаса дагы бир 50 баласы барса, ошол жакта дугдур болот, ошол жакта мугалим болот. Мына ошентип ал жактын турмуш оңолот деген кеп да. Эми ал Памир биздин жер ал. Оган Памир деп коебуз. Мен ушинтип атайм да. Ал биздин жер. Ушундай да, эми тарыхта аны мен эгер немесе мүмкүнчүлүк болсо айтып берем, кандай ошондой болуп калган. Анан ал жер ата бабанын жери, ал жерди да таштабаш керек. Ал жерди да таштабаш керек. Ал Оган мамлекети ал жерде кыргыздарды кодулаган жок. Колунан келсе жардам берет, эми колунан келбей атат бирок. Бирок мына быйыл жана мен айткандай жол салып беришти. Буюрса алар дагы жардам берет. Мына бул жерде мени өткөндө элчилигине да жолугуп келди. Жакшы сөздөр менен сүйлөштүк. Буюрса ушуга окшоп мындай бу жерде көп сөз жүрүш керек да, мамиле. Ошондо биз эки мына Кыргызстандагы огандык неме памылдыктар менен памылдыктарды катташтырып койсок, булар бүттү. Бияктан кетебиз дегендер, аяктан келебиз дегендер дагы мындай бири-бирин көп неметпей калышат да. Баягы бири-бирин бузуп азыр өздөрү ушундай болуп атат. Бирок ошолор бир аз азаят эле деген ойда. Кетебиз деген сөздөр ошондон чыгып атат да. Турганбай айтсаң, биринчи Кыргызстанга келгенде бир кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралдыбы сен үчүн? Ооба, биринчи Кыргызстанга келгенде кыйынчылыктар да болду. Азыркы жашоо шартың кандай, кимдин үйүндө турасың дегендей суроо да? Кыйынчылыктар эми аба ырайына бат эле көнүп кеттик биз. Нарын шаарына жайгаштырды бизге. Финансы маселеси кандай болду? Финансылык маселеси мындай. Эми ал жагын деле анча неме кылып атыр. Биринчи мамлекет алып келгенде мындай карап, бүт жагын неме кылып турду. Чындык деле айтыш керек да. Биринчи бизди ооруканага жаткызды, текшерип, ооруларыбызды неме кылып, бир 10 күндөй жаткызып туруп, анан Нарын шаарындагы Куланак лицейине барып жайгаштырды. Ошол жактан билим берип, ошол жактан тамак ашыбызды 3 маал жетишерлик кийим-кечек мындай бир эле мамлекет эмес, кыргыз эли ошол учурда жеткирип мындай жардамын көрсөтүп атты да. Бул жакшы эле болду, билимибизге түзүүгө жакшы болду. Ошентип бир жылдай мамлекет неме кылып, анан өзүбүздүн немебизге койду да. Ар кимди мисалы өз жашоосуна мисалы акчасын төлөп мындай квартирага киргизди да. Ар ким өз жашоосу менен кадимкидей эле өздөрү кара жумуштарды, ар кайсы жумуштарды кылды, бирок балдар кадимкидей эле окуй берди. Мисалы мен өзүм инилерим, карындаштарым бар да. Алар кадимкидей мектепте окуп, алар дагы мисалы аябай сонун 5 менен окуп атат да. Алар менен дагы сыймыктанам. Окууда бир аз кыйынчылыктар болду, бирок жеңгенге аракет кылдык. Менде кыйынчылык болду да, мисалы класстан класска которулганда кээ бир мисалы кыргыз тил ошол сабактар оңой болду, кээ бир сабактар кыйын болду да. Анткени оор да. Бирок аракет катуу болду, мындай көп нерсеге алагызбадык, аракет катуу болгондуктан мындай окуп жетиштик да, буюрса жетиштик десек болот. Анан Бишкекте эми келдик, биринчи жолу жайында келгенде кичине ысык болуп, кичине аба ырайына бир аз көнө албай неме кылдык, бирок көнүп кеттик да. Эми жаштар бат эле аралашмоо, Памирлик жаштар бат эле аралашып кетти да. Жок, азыркы учурда мынакей Борбор калаада мисалы Эсен агай айтсаңыз, негизи эле студенттер бир айылдан келип Борбор калаага студент болуш үчүн бир уюну сатып же болбосо дагы бир акчасын чогултуп алып туруп келишет да. Ошондой эле, туура айтасыз. Ошо туура эле, бул эми мындай да, бизде ушул жагынан бир аз аксап атабыз. Мен жана өкмөттү көп урушпайлы деп атпаймынбы? Эми себебин айтып атабыз экономика деп. Анан ушу аксаганыбыз ушу мына балдардын мына азыр 3 бала окуп атат.
Турганбай, анан Ошто Вакил деген бала, анан Нурлукуда деген эки бала. Алар чоң Памылдан, бул кичи Памылдан. Мына 3 бала окуп атат да. Анан алар деле байкуштар Оштогуларга биринчи жылы ошо Жанар Акаев бир аз жардам берип, мен кайрылып, ошол бир аз жардам берип, Ошто окуусу жеңилирээк болду. Анан кийинкиде эми булар мына жатаканасы маселе, эң маселе жатакана. Чынында эле мына өзүңүз айткандай уюн союп, уюн сатып, коюн сатып келип атпайбы? Буларда андай мүмкүнчүлүк жок. Анан мына мисалы Турганбай деле эптеп ары бери кылып, ушундай кылып бир жолдорун таап, атасы жардам берип ушинтип неметип атышат. Аракет кылып атат дейм. Аракет, мунун баары аракеттен. Анан биздин мамлекет албетте бир жок дегенде ушу балдарын окутуп койсок, памылдыктардынчы, биз чоң иш жасаган болот элек да. Бул балдарын окутуп койсок, биз чоң соопко калат элек. Балдарын окутуш керек. Эми ошол Памирдеги кыргыздардын баягы үрп адат, када салты мынакей азыр сиз технология замандан артта калган болсо деле, бирок үрп адат, када салты, менталитети боюнча бизге азыркы биздеги када салтка караганда алда канча көп мурда жылдары калыптанып, азыркыга чейин сакталып келген деген дагы маалыматтар бар да. Абдан туура. Ошолор так сакталганбы? Ошону мен айта кетейинчи. Мынау булардын бир жакшы касиети болгондо башка элге кыз бербейбиз, башка элден кыз албайбыз дегенчи. Мына булар ушул тартипти сактап келишкен. Бирок мунун терс жагы да бар да. Баягы бири-бирине туугандар бири-бирине кыз алып кыз бере берип, булардын баягы азыркы тил менен айтканда тукуму бузулуп кеткен. Ошон үчүн ооруган балдар көп, ооруган аялдар көп. Анан эл дагы майдаланып кеткен мына физиологиялык жактан алгандачы. Анан жакшы жагы булар ошо туңгуюкта калды деме. Бир аңдын ичинде деп коелучу. Бул жагы Пакистан, бул жагы Оганстан, бул жагы СССР, азыр эми Тажикстан, бул жагы Кытай. Мына 4 мамлекеттин ортосунда калды. Жол жок, эч кандай каттоо жок, больница жок, неме жок. Ошондон булар бир аз кыйналып, материалдык жактан кыйналды, бирок үрп адатын, тилин сактап калган булар. Себеби эч кандай, мисалы биз орустар кирди 17-жылы, 25-жылы деп коелу, мамлекетибиз түзүлдү. Анан биз орусташтык ана мына болду дегендей, булар да ушул жагынан сакталып калган да, бузулган эмес. Булардын тилинде азыр илгерки мен азыр булардын тилин дагы бир аз изилдеп атам. Булардын тилдеринде эне сайдагы сөздөр бар. Мен мына ушуну бир топ филологторго берип көрдүм сөздөрдү. Тандап турупчу, көбү билбей койду. Мына ушуларда сакталып калган. Ошол сөздөр эне сайдагы таштарда жазылып турат. Мына ошол эне сайдагы таштардагы сөздөр мына ушуларда бар. Көрдүңүзбү? Мына 100 жылдан ашык убакыт өттү. Булар эч жака аралашпады, ошол сөздөр бар. Мына ушул жагынан булар баягы өздөрүнүн үрп адатын, тилин сактоого мүмкүнчүлүк алышты. Эми бир аз сөз узартып коеюн. Анан эми ошону мындай салыштырып коеюн деп атам да мен. Мына ошол када салттар биздикиндей элеби? Биздикиндей эле, бирок булардыкы мурунку када салттар сакталып калган. Биз эми кийин өзбектен алып, орустан алып, тажиктен алып дегендей биздики өзгөргөн да. А булардыкы баягы илгерки када салт. Нукура. Анан мына мен буларды баягы Түркияга көчүп барган кыргыздар менен ошол эле кандаш. Ошолорду мен салыштырып айтып коеюн деп атам да. Мына ушу Түркиядагы кыргыздарда эгер көрүп атышкан болсо мени калпайттырбайт. 40 жыл болду алардын барганына. Түркияга барганначы, ошол эле Памирлик кыргыздарынчы биринчи Пакистанга өткөн 78-жылы, 82-жылы Түркияга барышкан. Ошондо 38 жыл деп коеюн, 40 жыл деп коеюн, 38 жыл болду. Мына 38 жылдын ичинде 1,5 муун деп коеюнчу поколение. 1,5 муун өттү да 25-тен санаганда. Мына ушулда азыркы жаштар кыргыз тилин жакшы билбейт. Себеби биринчи класстан баштап орусча окуйт. Есім мырза, кечириңиз, сөзүңүзгө аралжам. Бизде убакыт деген учкан куштай соңуна жетип баратат. Памирлик кыргыздар жөнүндө айта берсе, бул дагы бир нече томдук китеп кылып жазат деген ишеничтебиз. Турганбай, сага бир кыскача сөз берели. Кандай каалоо тилектериң бар? Ошо токтоло кетсең. Мен акыркы жанагы сурооңузга жооп бербей калдым. Бул азыркы учурда жатып мындай студенттик немени кандай өткөзүп атасың деген. Негизи студент деген бул бир семьянын эле немесин жейт экен да. Студент дегенде акча жагынан кетирет экен, күнүмдүк жол кире, мындай кийим кече, мисалы студент деген таза жүрүш керек, дептер, ручка, ошондой сыяктуу нерселерди алыш керек. Анан жатакана маселеси да азыркы учурда бирке ата жайында да бирке иштедик. Анан атам өзүнүн акчасынан бирке топтоп мага берди. Азыркы учурда өзүммүн мен Бишкектечи. Анан мамлекеттен ушуну суранып келет, бир памирликтер, дагы памирлик студенттер келет, мисалы окуп жаткандар бар мектепте, мисалы ошолор 1 жылдан кийин эле студент болуп келет.
ошолор үчүн памирликтер үчүн деп өзүнчө бир турак жай берсе өтө сонун болот да. Андан кийин да кыргыз эли жардам бере турган болсо ошол өзүнчө памирлик студенттерге каражат жагынан да жардам берип турат эле да. Ошол памирлик студенттер үчүн бир турак жай, ушундай бир жатакана, ушундай маселесин өзүнчө чечип берсе, памирлик балдар үчүн депчи, башкага аралаштырбай өтө сонун болот эле да. Ушуну суранып кетет эле. Чоң рахмат Турганбай Памире. Бизде студияда конокто Бишкек шаарынын студенти, ошондой эле Эсен Турганбаев, изилдөөчү. Ишиңиздерге ийгилик кылабыз. Турганбай, сенде дагы алдыда чоң ийгиликтер күтүп турат деп ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен учурча көрсөтүү соңуна келип жеттик. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.